мамлекеттик салык кызматынын материалдарынын жана аудитордук текшерүүлөрүнүн негизинде козголгон Кыргыз-Нефтегаз ачык акционердик коомундагы коррупция фактысы боюнча кылмыш ишинин иликтөөнүн алкагында Ички иштер министрлиги тарабынан Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин мурдагы депутаты Шайырбек Ташиев кармалды. Аныкталгандай, мамлекеттик кайра иштетүүчү завод Кыргыз Петролиум Компания жабык акционердик коому бар экендигине карабастан, нефтини жеткирүү түздөн түз эмес, жеке ортомчу компаниялар аркылуу ишке ашырылган. Нефти ал компанияларга өткөрүлүп берилип, андан соң ошол эле мамлекеттик заводдорго алардын атынан кайра сатылган. Натыйжада жасалма ортомчулар тизмеги пайда болуп, ал аркылуу акча каражаттары алынган. Кыргыз-Нефтегазда нефти бар экен, ошону алып Петролиум КПКда неме кылсак, договор түзүп, условиясын берсек, кыз берет экен деп биз укканбыз. Ошол менен эле барып, ошол Легион Ойл компаниясы КПК компаниясына нефтини иштеткенде өзүнүн тарифинде гана, бардыгына коюлган тарифтин негизинде гана бизге сырой нефтини кайра иштетип келген. Алдын ала маалыматтарга ылайык, нефтинин дээрлик 3/1 аталган схема боюнча сатылып, Шайырбек Ташиевке тиешелүү түзүмдөр аркылуу чейки заттын олуттуу көлөмү өткөн. Натыйжада мамлекетке өзгөчө ири өлчөмдө зыян келтирилип, алдын ала эсептөөлөр боюнча ал 4 миллиард 115 миллион сомдон ашкан. Көрсөтүлгөн суммага Кыргыз-Нефтегаз ачык акционердик коомунун жана Кыргыз Петролиум Компания жабык акционердик коомунун ишмердүүлүгүнөн алынбай калган пайда болжол менен 4 миллиард сомду, ошондой эле төлөнбөй калган салык төлөмдөрү кирет. Атап айтканда, Кыргыз-Нефтегаз ачык акционердик коомунун 2023 жылга төлөнбөгөн салыктарынын суммасы болжол менен 60,5 миллион сомду. Ал эми Кыргыз Петролиум Компания жабык акционердик коомунуку 54,5 миллион сомду түзөт. Мамлекетке келтирилген зыян толук көлөмдө Шайырбек Ташиев тарабынан өндүрүлүшү тийиш.